Жаратылыштын чырмоок чөбүн билер бекенсиз? Жайнап чыгат го. Билбегендечи. Чыкканда да айланасындагы өсүмдүктөргө жабышып, оролуп, акырын бой көтөрөт эмеспи? Канча отосоң да болбойт. Башкаларга жабышмайын өспөйт. Өзүнүн бийик өсүмдүктүн баарына чап жармашат. Ооба десең, мөмө жемишин берер өсүмдүктөр тезеле көлөкөсүндө калат. Пайдалуу өсүмдүктөргө күндүн көзүн көрсөтпөс чырмоокторду канча тазаласаң да болбойт го чиркин. Отосоң болбой, бой көтөрүп алса барбы? Мөмө берер өсүмдүктөр көлөкөсүндө калат. Алты көткүрлөрдүн дагы бир аты отоо чөп. Ооба, уругун сеппесең да чыга берет, баш соройтот, анан өнөрүн көрүп ал. Чырмоокко айланат. Тегерегиндегилерге жабышат, оролуп, асылат десең. Ансыз баштары өйдө көтөрүлбөйт да. Эми метафоралык маанисине келели сөздүн. Мандеми мамындай. Коомдо отоо чөптүн дал өзүндөй адамдар бар ей. Алар кечөөк кибиреп, бөжөңдөп, ар кимге жармашып эле жүрүшчү. Маселен, эки дос деген немечи? Охо! Бул экөө бүгүн башкалардын гүлүн көккө сапырабыз деп турбайбы? Күн көрсөтпөйбүз дейт. Чырмоок деген чырмоок да. Эптеп боюн көтөрүп алса, башкаларга көлөкөсүн түшүрүп, башкаларга күн көрсөтпөйт деген ушу. Адамдарга мөмө жемиш берер өсүмдүктөргө зыяны күчтүү. Отоо чөптөй бул экөө бүгүн да коомдук акыйкат үчүн чыркыраган жарандык коомго өздөрүнүн атаандаштарына, жалпы эле илимдүү-билимдүүлөргө көлөкө түшүрүп атпайбы? Башкалардын өсүп, өнүгүп, гүлдөшүн каалабай туруп, түгөткүрлөр десе. Мындайлар жерден эптеп өйдөгө баш көтөрүп алуу үчүн эмнеге гана барышпайт десең? Керек болсо өлүмгө деле бармыш болуп, минтип да манипуляция кылганын көрбөдүк беле. Өзүн өзү кол салыппы? Ал чынбы, жокпу? Анысы ушуга чейин табышмак. Бирок бийликке жетүү үчүн бул экөө эмнеге гана барбады? Бирок бул экөө бүгүн бийликти басып алабыз деген өздөрүнүн жоосунсуз жоруктарын унутуп, көлөкөнү башкаларга оодарып коюшканын кандай түшүнөсүз? Өздөрү бийликти басып алса болот экен да. А башкалар коркунучтуу экен. Коркунуч эч качан мөмө жемишин берер өсүмдүктөрдө эмес, отоо чөптө экенин түшүнүп атасызбы, бурадар? Арине, диктаторлордун баары өздөрүнүн элине ушундай амал менен күн көрсөтпөй келишкенин карт тарых эбак далилдеп койгон. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.